Ветеринария бул жаныбарларды дарылап, алардын ден соолугун сактоого арналган өзгөчө кесип. Эрболот Рыскылбеков Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде ушул тармакта билим алып жаткан жаш адистердин бири. Учурда ал бүтүрүүчү курста окуп, билимин практикалык иштер менен тереңдетип келет. Ветеринарияга мен башында өзүм кызыгып тапшырган эмесмин. Буга үй бүлөм себеп болгон. Мен окууга тапшыргандан кийин биринчи, экинчи курста ар кандай иш-чараларга катышып, ошондой эле чет жактарга, өзүбүздүн эле аймактын башка областтарына чыгып, семинар ар түрдүү нерселерге катышып атып, өзүмө кызыгуу пайда болгон. Дарылоонун жолдорун, операциянын жолдорун үйрөнүп, мен бул тармак менен иштеп баштадым. Экинчи, үчүнчү курстан баштап. Ошол азыркы учурда өзүмдүн кесибим жагат, ишим жакшы. Бул жакта теорияда алган билимди практикада кездештирсе болот. Бирок көбүнчөсү ар кандай случай болуп калат. Ошол учурларда жаңылык жаратууга же болбосо өзүбүздүн теориядан чыгышка туура келет да. Кырып, тазалап, жалжан барыбыз билебиз. Ал жерге жер ушул кан тамыры мүмкүн болушунча аз жерден ачып. Азыр бизди Араван районуна чакыруулар келип түшкөн экен. Биз ошол жака выезд менен кетип баратабыз. Бүгүн Эрболотто фермер чакырып, жылкысын текшерип берүү өтүнүчү менен кайрылган. Ал бул чакырууну кабыл алып, айтылган дарекет сабактан чыгып барды. Азыркы учурда бул жылкыбыз ламинит деген оору менен ооруган. Бул туяктын воспаление сезгениши. Азыркы учурда буга керектүү дары каражаттарын капельница аркылуу коюп атабыз. Капельницадагы бул ар кайсы эле жылкыга сайыла бербейт. Мисалы бул чет өлкөдөн келген же болбосо таза кандуу жылкылар аябай чувствительный келгендиктен буларга аябай кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Бир сайылган ийнени кайра экинчи жолу сайганга болбойт. Себеби бул жылкылар өтө эле сезимтал келгендиктен болбогон эле бир нерсеге оорутуп алышыбыз мүмкүн, же болбосо ооруп калышы мүмкүн, инфекция түшүрүп алышыбыз мүмкүн. Ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз жылкылары болсо алар туруктуу келет. Аларга буларга серьезныйраак мамиле кылыш керек. Учурда Эрболоттун кардарылары улам көбөйдү. Алар Ош облусунун ар кайсы аймактарынан атайын издеп кайрылышат. Мындан тышкары ал күн сайын аткарган иштерин социалдык тармактарга жайгаштырып, кеңеш берип келет. Бул аркылуу дагы көптөгөн адамдар маалымат алып, Эрболот менен байланышка чыгышат. Мындай учурлар көп эле болот. Күндө ар жактан чакыруулар келип түшөт. Баарына жетишпесек дагы колубуздан келишинче жетишип аракет кылабыз. Ошо жетишкен аракет кылып, жетишкен мына буга окшогон процесстерди өзүбүздүн соц тармактар бар. Instagram, TikTok, ошого окшогон дагы Facebook сыяктуу тармактарга жүктөп турабыз. Ал жактан дагы кардарлар биздин кылган ишибизди көрүп, операцияларыбызды, леченияларыбызды көрүп чакырып, ошол аркылуу чакырышат. Булардын канчалык мүнөзүн көрсөткөнүнө карабастан биз ээсин ыраазы кылышыбыз керек жана ошондой эле жаныбардын эң негизгиси ден соолугу жакшы болуп кетсе, эртеңки күнү бул дагы керектүү байгелерге чабылып, улактарга чабылат. Учурда Кыргызстанда мал чарбасы негизги экономикалык тармактардын бири. Айрыкча ветеринарлардын кызматы абдан маанилүү. Себеби мал жандыктын саламаттыгы жалпы чарбанын өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Эрболот сыяктуу жаш ветеринарлардын кесипкөйлүгү жана аракети менен бул тармакты жаңы деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.